Саламатсыздарбы достор? Бул биздин мобилографиянын терең илимий негиздерине арналган 5-чи бөлүгүбүз. Бүгүн биз кадрдагы түстөрдүн мээбизге тийгизген таасирин колористика жана хроматика илими аркылуу карап чыгабыз. Көрүүчү видеону ачканда анын аң сезими эң биринчи кезекте түстү кабыл алат. Илимий изилдөөлөр далилдегендей, ар бир түс белгилүү бир узундуктагы электромагниттик толкунду жаратат. Жана ал адамдын борбордук нерв системасына түс таасир этет. Мисалы биздин кадрдагы негизги фонду ээлеген жашыл түс мээнин кабыгындагы визуалдык кабыл алууну тынчтандырып, коопсуздук жана туруктуулук сезимин ойготот. Бул эволюциялык психологияга байланыштуу. Ал эми апамдын үстүндөгү боз түстөгү кийим хроматика илиминде психологиялык ишенимдүүлүктү, акылмандыкты жана бейпилдикти түшүндүрөт. Боз түс ак менен каранын ортосундагы кемчиликсиз тең салмактуулук болуп саналат. Ал менин костюмумдун жана кызыл галстугумдун контрастын жумшартып, кадрга өзгөчө бир салмактуулук жана визуалдык гармония берип турат. Көрдүңүздөрбү? Биз тандаган түстөрдүн айкалышы жөн гана кооздук эмес, бул адамдын сезимдерин башкаруучу илимий курал. Достор, сиздердин психологияңыздарга кайсы түс көбүрөөк таасир этет? Комментарийге илимий пикириңиздерди калтырыңыздар.